Президент Садыр Жапаров Бишкек жылуулук борборуна барып, кырсыктан кийин ал жайды калыбына келтирүү иштери менен таанышты. Расмий сапарда жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тесттеги авариядан улам Алматыдан шашылыш Бишкекке учуп келип чукул жыйын өткөрдү. Президент түзүлгөн кырдаалдын кесепеттерин кыска мөөнөттө жоюу тапшырмасын берди. Бул жагында котелдордон 3 резервде турган котелубуз бар болчу, ошону буюрса ишке киргизебиз кечке чейин. Азыр болса ысык сууну токтоттук, себеби ысык суу мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Отопление бар. 53 градусты берип атабыз. 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, 3 киши жабыркады. Алардын экөөнүн абалы оор. Күйүктөр бөлүмүндө жаткан бир адамдын абалы туруктуу. Жандандыруу бөлүмүндө жаткан жарандын денесинин 90% күйүп кеткен. 5 пострадавший болду. Арасынан 3 экөө крайне тяжелый, бирөө средней тяжести, экөө удовлетворительном состоянии относительно болуп туруп, 3 жаткызды больницага, экөө отказ беришти, госпитализацияга үйгө кетишти да, бирок жардам алышты. Бишкек жылуулук электр борборунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Учурда кырсыктын себептерин атайын комиссия иликтеп жатат. Жепте атайын жардыруу уюштурулган деген күмөн бар. Же болбосо техникалык мүчүлүштүк болушу мүмкүн деген экинчи версиядагы иликтенүүдө. Аны атайын комиссия текшерип, жыйынтыгын билдирмей болду. Биринчиден, это технический жагынан бул тактоо иретинде эмнеден болушу мүмкүн себебин, экинчи иретинен бул служба национальной безопасностьтен аерде возможные следы диверсионных каких-то моментов. Ошо эки возможный версияны отработка кылып атышат. Мунун так маалымат болуш үчүн комиссия иштеп атат. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен себептери аныкталып, кошумча маалымат берилет. Борбордогу авариянын кесепеттери 5-7 күндө калыбына келтирилет. Ал эми кырсыктан кийин Бишкек шаарынын айрым аймактарында жылуулук жана ысык суу жеткирүү көйгөйү келип чыгып чектөө киргизилди. Эртең менен 9 кичи райондо жылуулук берүү токтотулган. Бишкектеги бала бакча мектептердин баары онлайн окууга өткөрүлдү. Ооруканаларда пландуу операциялар токтотулуп, бейтапканалар штаттык режимде иштеп жатат. Затоп болду, азыркы күндө полный суу сорулуп чыгып, бургатуу иштери жүрүп атат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, ал жерде электрический оборудованиялар бар. Ошол электрический оборудованиялардын айрым бир бөлүктөрү жабыркаган, толук кандуу кургатуу, сууну сордуруу иштери жүргөндөн кийин электр энергиянын берүүсү өз калыбына келтирилип, кечке чейин буюрса пландап атабыз, 4 котелду ишке берип, Бишкектин жылуулук системасын мындан дары кармап иштетебиз. $600 кычкач. Жептеги мурдагы авария элдин эсинде дал ушундай аталышта сакталып калды. Анткени авариянын кесепетинен чоң коррупциянын бети ачылган. 2018 жылы кыш чилдеде Бишкек жебинде чоң авария болуп, борбор шаар бир жума жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, бир нече беренелер менен кылмыш иштери козголгон. Андагы коррупция боюнча ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков баш болгон бир нече аткаминерлер камалган. Сапар Исаков 2020 жылдагы баш аламандыктан пайдаланып, өлкөдөн качып чыгып кеткен. Ну вот как есть. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Этот набор стоит $320. Энергетика министрлиги эки кырсыкты бири-бирине окшоштурбоого чакырды. Ага себеп катары мурдагыдан айырмаланып, кырсык жептин эски бөлүгүндө болгон жана эскирип жарактан чыкканына карабай, аргасыздан колдонулуп келген от казанда жарылуу болгонун айтышууда. Эски ТЭЦ Бишкек 60-жылдары колдонулган, ал эми бул 14 котелду алып келсек, 70-жылы ишке берилген, иштөө мөөнөтү өткөн, бирок ошого карабастан чыккан мүчүлүштүктөргө жараша капитальный текущий ремонттор жүргүзүлүп келген. Мурункудай аябай оор акыбалга келип калышы мүмкүн. Азыр анчалык оор акыбал эмес. Сыртта күндүзү бизде 3 градуска чейин жылыйт, түндө 4 градуска чейин сууктайт. И ага карабастан дагы биздин техникалык кызматкерлерибиз бир нече аракеттерди, ошол эле трубаларды жылытканга, ошол эле мына бизден азыр жылыткыч мына тепловой пушка деп коебуз, ошолорду алып келтирип
ошо эң назик жерлерине мындай колено деп коет, ошо коленаларына койдуруп ошону тоңдурбогонго. Могу обратканын да жумушу баары ошо тоңдурбогонго. Бишкек тести 1961 жылы курулуп колдонууга берилген. Кийин президент Алмазбек Атамбаевдин убагында Кытайдан 386 миллион доллар кредит алып, тести жаңылаган. Андан көп өтпөй тесте кайрадан авария катталат. Мындан улам атайын комиссия оңдоого алынган 386 миллион долларлык кредиттин 111 миллион доллары сол чөнтөккө сомолуп кеткенин аныктаган. Ошол кездеги салыштырууларда аталган каражатка жаңы тест курууга болоору айтылган болчу. Роза Акматжан кызы, Ош ТВ.